Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдарды жараткан Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор шүгүрлөр болсун жана анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салату саламдар болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, биз сиздерге аялдар үчүн парз болгон жоолук же хиджабдын канчалык деңгээлде мааниси бар, ушул боюнча бир аз маруза кылып беребиз. Шариятта жоолуктун өкүмү сакалдын өкүмүнөн жогору турат. Эгерде бир аял жоолук салынса, анын ыйманын жогорулаганын билдирет. Намаз окубай коюу мүмкүн, бирок жоолукту салбай коюу мүмкүн эмес. Эгер ал аял намаз окуса жана жоолукта салып жүрсө, анда анын ыйманынын да жогорулагандыгынан кабар берет. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: жаш балдарга 7 жашка келгенде намаз окуганды үйрөтүп баштагыла. Эгер 10 жашка киргенде балаң намаз окубаса, ургула деген. Бул деген уруп тепкилеп канын чыгарып деген эмес. Туура эмес экенин айтып түшүндүрүп, болбосо шапалак менен бир чабуу дегендик. Эми алымдар айтат: эгерде кимде-ким баласына 7 жашында намаз окуу деп айтпаса, анда баласы 10 жашка киргенде баласын урганга акысы жок деп. Себеби диндеги биринчи нерсени каалаган жок дейт. Түшүндүрүү керек. Кудайдын парз экенин, муну аткарбаса күнөө болорун ага дайындап, эгер аял заты болсо, жоолук салууга үйрөтүү керек. Жоолук салууда чоң береке бар. Аялына жоолук кийгизген эркек, аялын шим кийүүсүнөн кызгана турган эркек, аялына кайдыгер карабай турган эркек, аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт деген. Сенин жоолук салдыргандыгың аялыңды кызгангандыгың. Аял деген сенин аброюң, анын сулуулугу сенин жеке менчигиң, сенин өзүң рахаттана турган жайың. Андан башка бирөөнү лаззаттандырууга болбойт. Дагы бир жолу кайталап кетем, аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт. Бул исламдагы сөз. Ошонун ичинде аялын аврат жайларын бөтөн көздөн сактап жүргөн эркек бейишке кирет деген. Саад ибн Абу Ваккас деген сахаба бир күнү сахабалар менен болгон кезде айтат экен: бирөөңдү аялымдын жанынан көрүп калсам, башыңарды кылыч менен чаап таштайм дейт. Ошондо сахабалар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келишип айтат: Я Расулаллах, Саад ибн Ваккас, бирөөңдү аялымдын жанынан көрүп калсам, башыңарды кылыч менен чаап салам деп жатат. Бул кандай дегени? Бирөөң бир нерсе сурайм деп байкабай барып албагыла дегени эмеспи? Дейт. Анда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ата ибн Жабуна мин гайрат Иса. Силер Сааттын кызганчактыгына таң калбадыңарбы дейт. Анда сахабалар: Оба, таң калып атабыз я Расулулла дегенде, Ана агияру минху. Мен андан да кызганчакмын дейт. Аял затын кызгануу имандан. Муну Аллах Таала буйруп жатат. Аялды кызгануу жаннатты гүлдөткөндүгүң. Ошондой болуш керек негизи. Аял деген бул сулуу зат, алтын деген кымбат зат, маржан деген кымбат зат, алтынды тоонун түбүнөн, маржанды болсо деңиздин түбүнөн казып алабыз. Менет деген оңой эмес. Ал эми таштан да, маржандан да кымбат болгон аялыбыз көчөдө калып кетип жатканы биз үчүн намыс эмеспи? Аялдын денесин көргөн ар бир эркекке шайтан сөзсүз түрдө ой салат. Бирөөгө бузук ой келтирет. Зынакорлукту башат ушинтип башталат. Куранда зынакорлукка жакындабагыла, анткени ал арсыздык жана жаман жол деп атат. Зынакорлуктун эшигинин катуу ачылып кеткенин себеби аялдардын жылаңачтануусу. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылгандай, 2 топ бар тозокко түшө турган, бирок мен аларды көргөн жокмун дейт. Ошолордун бирөөсү касиятун ариятун, кийинген жылаңачтар дейт. Пайгамбарыбыз биздин замандагы аялдарды айтып жатат бул жерде. Кийим бар, бирок жылаңач сыяктуу. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Демек, аны чечиндирүүнүн кажети жок. Ал проблема эмес. Эркек болуп, ал эми аял болуп жаратылгандан кийин эркектин аялга болгон кумары бул табигый нерсе. Ал эми жогорудагы аятта зынакорлукту каалабагыла деген жок. Балким зынакорлукка жакындабагыла деп кайтарып жатат. Көзүңдү тый, оюңду тый, колуңду тый деп жатат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам иман ушунчалык күчтүү, өзүнүн шахабатына ээ боло ала турган адам, ла исафихун ниса, мен жалпы аялдар менен амандашпаймын дейт. Мына ушул жерде амандашуунун өзү туура эмес болуп калдыбы? Жок, маселе башка жакта. Бизде конокко келген кезде, "О, кандай, амансыңарбы?" деп кол эмес, бетинен, оозунан дагы өбүшүп көрүшөт. Бул ачуучундук. Шариятта аял кишини кийиндирүү, жоолук салдыруунун чоң пайдасы бар. Ал эми ошол жоолук салдырбагандын зыян жактарын айтып өтөлү. Мына, Казакстандын Караганды областында бир окуя болуп өткөн. Бир жигит менен кыз үйлөндү. Бул исламий той эмес, бирок болгону зынакорлукту себеп кылган бир жаман окуя болгон. Ошентип үйлөнөт экен. Экөө тең сулуу, кыз дагы, жигит дагы мыкты. Экөө үйлөнүп өмүр сүрөт, бала чакалуу болот. 2 баласы дүйнөгө келет. Ушинтип өмүр сүрүп жүргөн кезде аял өз жумушуна кетет. Үйдөн чыгып кетип жатканда боёнуп, жасанып кетет. Бул бизде дагы бар. Шарият боюнча аялга боёнууга да, чачын жазып, өрүп жүргөнгө да уруксат, бирок күйөөсүнүн алдында.
үйүндө. Көчөгө чыккан кезде боёгун өчүрүп, атырын жууп, башын жаап чыгуу керек да, туурабы? А бизде тескерисинче болуп жатат. Көчөгө чыгаар кезде ушундай жасанып алат дагы, үйүнө келген кезде жоолук салып алат. Ата-эненин алдында жоолуксуз жүрүүгө шарият уруксат берет. Именно көчөгө жоолуксуз чыгууга уруксат бербейт. Мындан кайтарат. Бизде кандай? Бизде аял күйөөсүнүн алдына келгенде жыртык домашний тапочка менен жаман халатын кийип алат дагы, анан албетте күйөөнүн аппети жоголот да. Анан кийин эри жүрөт. Бирөөнүн аялы кыздай, менин аялым муздай деп. Өз күйөөңдү өзүң зынакорлукка түп жатасың, эй аял заты. Күйөөңдүн көңүлүн өзүң калтырып жатасың. Шариятта аял күйөөсүнө жагынуу керек. Сахабалар үйүнө кирип келе жаткан кезде такылдатып же болбосо тамагын кырып кирген. Муну азыркы күндө карыялардан дагы байкасак болот да, туурабы? Мына ушул шарияттан калган адат. Бул мен кирип кетип атам дегени, эмне үчүн мен кирип кетип атам дейт. Аялынын жоолугун салып, үйүн тазалап, боёнуп, жасанып, күйөөсүн күлүп чайнап тосуп алсын деген ойдо ошентет да. Ошентип тосуп алса, албетте күйөөсүнүн көңүлү көтөрүлүп, тамактан алдын ширин сөздөр сүйлөшүп дагы, жеген тамагы дагы даамдуу болот. Эми жанагы тойго кайтайлык. Ошентип жанагы экөө үйлөнүп жашап жүргөн кезде элдин баары кызыгат, экөө бактылуу дейт. Кандай гана бактылуу жубайлар дейт. Аялы күнүгө жумушка кетет, жасанып, боёнуп, күйөөсү өзүнүн жумушуна кетет. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде жигитке бир досу телефон чалат. Эй досум, сага бир сөз айтайын. Бирок сен иренжибегин. Бул айкын чындык. Жаман ойлобо, бирок мен ошентип күмөндөп атам. Сенин аялыңа баардык эркектер кызыгып жүрөт го. Эртең сенин аялыңдан пайдаланып жүргөн эркектин алдында аброюң түшүп калбасын. Ошон үчүн сен өзүң кызуу кандуулукка алдырбай аялыңды аңдып көрчү. Бирок мен көрбөдүм, кол менен кармап алган жокмун. Бирок менде эмнегедир ошондой күмөн бар дейт. Тиги жигит ар ойлонот, бир ойлонот, канча эле ушундай болсун дейт. Акыры аңдайт, билгизбей аялын аңдайт, бир күн аңдайт, эки күн аңдайт, анан чындап эле аялын бирөөнүн төшөгүнөн көрүп калат. Жумушта жүргөн бирөө акыры алдына басып чыгылыптыр аялын. Мына бул 8 март деген страшный майрам бар. Ушул майрамда себепчи болгон дейт ушул нерсеге. Мына ушул күндө, ушул 8 мартта жумуштагы кесиптештери сиздердин аягыңыздарга кымбат билектерди алып берет. Буга шайтан үндөйт да, тахаду деп үндөйт. Сыймык орнотот дейт, махаббат орнотот дейт жүрөккө. Бул маскара нерсе, астагфирулла. Эй эркек, бирөөнүн аялын куттуктаганга сенин акың жок. Ошентип тиги келин бул жумушта жүргөн бирөөгө жоллот. Экөөнүн ортосунда байланыш түзүлгөн. Анан ал аялды күлүп тосуп алып, машинасы менен тосуп алып, машинасы менен алып барып таштап, кийин акыр аягында аялды өзүнүн менчик аялына көрүп, өзүнүн бузуку, зына иштерине пайдалана баштаган экен. Күйөөсү муну өз көзү менен көрөт. Үйүнө келет, катуу ачууланган, тамеки чеге берип, түсү бузулуп капкара болуп кеткен. 2 баласы бар. Алар болсо атасынан коркуп бурчта отурат. Ошентип отурган кезде аялы жумуштан келет. Эч нерседен кабары жок. О, кандайсыңар балдарым деп күлүп чайнап кирип келет. Караса күйөөсү капкара болуп отурат. Демек бир нерсе болгон. Уруш, жаңжал башталат. Күйөөсү аялына ушунчалык катуу ачууланган абалда бычак алып барып, аялын ошол жерде өлтүрөт. Ачуу калдырып кескилей берген, эч нерсе калтырбаган. Чачып салган дейт өзүнүн аялын. 2 баласынын көзүнчө ушул ишти кылып, өзү 7-чи кабаттан боюн таштайт. Аялы дагы өлдү, өзү дагы өлдү. 2 баласы жетимканада. Бир үй бүлө жок болду мынакей. Мына зынакорлук деген эмнеге алып келди? Урматтуу мусулман бир тууган, буга эмне себеп болду? Албетте аялдын ачылып чачылып жүргөндүгү, динден түшүнүгү жоктугу. Ошондон аялдарды жашыруу керек, урматтуу мусулмандар, коргоо керек аял затын. Жылуу сүйлөсөң жылан динден чыгат деген кеп бар. 1000 жолу скромная болсун. Эгер ал өзүнүн денесин бекитпесе, эгер динден түшүнүгү жок болсо, баары бир күнү бирөөгө бетин өптүрүп коюшу мүмкүн. Эми ушуга эле мисал катары дагы бир окуяны айтып өтөйүн иншалла. Муну рекет болуп жүргөн бир жигит айтып берип жатат. Физически күчтүүбүз дейт. Досторубуз баары спорт менен машыгат. Алдыбызда бирден машина, кыз сүйдүк, жүрдүк, ойнодук, күлдүк, эч кандай проблемабыз жок дейт. Отурабыз, отурганда 2 сөздүн бирөө зынакорлук жөнүндө болчу дейт. О, сен эмне дейсиң? Мен анттим, мен минттим. Бүгүн бир окуучу кыздын башын айландырып кеттим. Акеси ал жерден билбей калды. Үйүнө отуруп башын айландырып салдым. Мен бир күндө 3 кызга барып келдим деген сыяктуу ооз көптүргөн сөздөр айтылат дейт. Астагфирулла. Анан мен да мактандым дейт. Андай кылдым, мындай кылдым. Менен жүргөн кыздар сенден өткөн зор жигит жок деп мага мактоо айтышат дейт. Анан менин эң жакын досум ошол жерде отурат эле дейт. Ал дагы айта баштады дейт. Мен силерге окшош эмесмин. Күндө ар кызга бара бере турган мен бир кыз менен сүйлөшөмүн.
Seni sүйем, күйем, seni алам, сага үйлөнөм деп bir ай башын айландырып жүрөм дагы, максатыма жеткен күнү таштап кетип, эртеси дагы bir кызды таап, аны дагы ошентип, силерге караганда мен кызды таза пайдаланам дейт. Астагфирулла. Ушинтип айтат дейт. Азыр мен ушундай bir кызды пайдаланып жүрөм, ал бечара келин күйөөдөн ажырашкан экен, bir баласы бар экен, кашы көзү кара, өзү кара тору мындай, тигиндей, аты мындай экен деп айтып атты. Жакшылап угуп отурсам дейт, менин bir тууган карындашымды айтып жатат дейт. Рекет айтат. Экөөбүз бирге жүргөн дос жигит дейт. Менин bir тууган карындашымды айтып жатат. Аны эч ким билген жок, бирок мен билип койдум дейт. Тигиндей, мындай Баланчанчы микрорайонунда турат. Бүгүн да көп кызыктуу көрдүк. Ана мас болуп калды бечара келин дейт. Мен азыр ушул жактан келе жатам. Жеңилдеп бугумду чыгарып, анын үйүнө алып барып таштадым дейт. Ал мени сүйөт деп ойлоп атат, бирок мен аны башка жолдо пайдаланып атканымды билбейт да дейт. Ошон үчүн ал менин дагы далай кызыгымды көрө берет дейт. Бүгүн дагы жыргадык жатып, бүгүн дагы жыргадык дейт. Ошон үчүн үйүнө алып барып таштадым азыр дейт. Анын аты мынандай деп атын айтып, сен дагы билесиң го, бир жол барган элең го деп мага тийише баштады. Ошондон мен тааныбайт экенмин, кечиргиле жигиттер деп ал жерден чыгууга шаштым дейт. Рекет айтат. Мен ден соолугум жакшы эмес, мен үйүмө кетейин деп кетип калдым дейт. Ошол жерде өлгүм келди дейт. Ага мен bir сөз айтайын десем, мен дагы мактангам дейт. Мен менен жүргөн кыз ал дагы бирөөнүн карындашы чыгар. Анан ачуу менен карындашымдын үйүнө барсам, чын эле карындашым мас болуп жатат дейт. Мас кылып алып барып койгон дейт. Ачуу ушунчалык башыма чыкты, шайтан миң түркүн ойлор салды дейт. Ушундай ар кимдин астында жатып жүргөн, болгондо дагы менин досумдун алдында жатып жүргөн карындашымдын бар болгондон аны өлтүргөнүм жакшы деп ойлодум дейт. Анан өлтүрөйүн деп чечтим. Бирок кантип? Уруп өлтүрөйүн десем, милиция билип калат. Буу өлтүрөйүн десем, дагы билип коет. Анан ара ойлонуп, бери ойлонуп, ой таптым дейт. Аны мага шайтан таап берди дейт. Астагфирулла. Газдын баарын ачтым дейт. Эшик терезенин баарын жаап, жыт чыкпай турган кылып, газды ачып салдым дейт. Эртең өсө бечара мас болуп келип газды ачып коюп уктап калып, газга буулуп өлүп калыптыр десин дедим дейт. Анан ошентип мына сага деп газдын баарын ачтым да эшикти жаап чыгып кеттим дейт. Бирок баары бир кыйын экен. Bir боорунда кыянаттык кылыш кыйын экен. Bir карынга баткандан кийин bir дүйнөгө да баткын келет экен. Лестницадан түшүп кетип баратып, бутун тартпай, эшикке чыкпай кайра чуркап чыктым. Кирип барып газды өчүрүп, эшик терезенин баарын ачып, карындашымды кучактап алып, неге мындай кылдым? Мунун күнөөсү эмне? Бул менин карындашым го. Мунун дагы бул дүйнөдө жашаган акысы бар го деп ыйладым дейт. Ошондо ойлоп көрсөм, Аллах Таала мага танбих берген экен. Зынакорлук жасабагын, эй банда деп танбих берген экен. Ошондо ички дүйнөм, туйгуларым ушунчалык катуу ачылып кетип, өмүрүмдө биринчи жолу мечитке бардым дейт тиги Рекет. Кирип келип карасам, мечитте адамдар отурган экен. Ошолор кошулуп биринчи ирет намаз окудум дейт. Бул зынакорлук деген жаман нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Bir киши келип мага айтты. Аллахтын элчиси, мага зынакорлукка уруксат бериңизчи. Сахабалар, астагфирулла, эмнени айтып атасың деп чочуп кетишти. Пайгамбар тиги жигитке жакын кел деп айтты. Тиги жигит жакын келди. Анан пайгамбарыбыз айтты. Сен зынакорлукту каалайсыңбы? Ооба. Ошол зынакорлукту сен карындашыңа каалайсыңбы деди. Деди, ал жок деди. Энеңе каалайсыңбы? Жок. Эжеңе каалайсыңбы? Жок. Жакындарыңа каалайсыңбы? Жок. Жок. Казаликен нас. Адамдар да ошону каалабайт. Мен зынакорлукту жек көрдүм деп айтты тиги жигит. Анан пайгамбарыбыз ал жигиттин жүрөгүнө колун коюп, Аллах мунун жүрөгүн тазалачы, мунун күнөөсүн кечирчи деди. Ошондон кийин ал инсан зинакорлукту жек көрүп калды. Зинакорлук өтө жаман нерсе, урматтуу бирадарлар. Калган эле бир топ жигит жыйылып, акырында кетти аңгеме суюлуп, чыкты бирөө мактанып өз күнөөсүн, аялдар менен жасап жүргөн зинасын. Аял деген туйгулуу калк билсеңиз, кан жүгүрөт бетине салып күлсөңүз, айта берсең кулагына жомокту, өзү сага чечип берет көйнөгүн. Ошол аял ал сыяктуу бузуктун, көрүп жүрөт далай эрдин кызыгын. Ошол кезде сөздү бузуп бир жигит ачуу менен күнөөкөргө жүз буруп, чектен чыкты сөзүң тим. Айтчы мага, аял деген өзү ким? Аял деген дал өзүңдөй адам, аял деген алделеген апаң, аял деген намысың менен арың, аял деген сүйдүм деген койнуңдагы жарың, аял деген койнуңдагы жарың, бешигиңде жатса бөпөлөгөн, тай басса жетелеген, аял деген кызың го эркелеген,
аял деген кызыңго аке деген, аял деген кызыңго байке деген, аял деген карындашың ага деген, бир өзүңдөй коргонуп пана көргөн, аял деген эжеңго жаныңдагы, сен кубансаң кубанар алты жаны. Ошол күнөөңдү жакындарыңа каалайт белең, каалар белең энеңдин кор болгонун, зынакорго кызыңдын кул болгонун. Каалайсыңбы астында өгүздөрдүн, карындаш менен эжеңдин эзилгенин, каалабасаң өзүңө бул иштерди, башкага да ал ишти кылмыш дегин. Аял деген негизи уяттуу жан болот. Уятын чечүү үчүн анын алгач кийимин чечүү керек болот. Бул шайтандын колунан келет. Эгер биздин аялдар билгиси келсе, бул аял үчүн жолук салуу парз. Жолук салган бир кызды көрсөңүздөр кубанып дуа кылыңыздар ага. Алладан тилеңиздер. Эгер жолук салган бир кыздын акесин кейип жаткан көрсөңүздөр ага түшүндүрүңүздөр. Кызыңыз, карындашыңыз адам болуп жатат, Аллахтын айтканын издеп атат деп. Азыр жүрөт көчөдө көп кыздар, эңкеси турсасы көрүнөт. Эч ким кейген жок буга. Эми көчөдө оронгон узун көйнөк кийген жолук салган кызды көрсөңүздөр, Аллах ага эки дүйнө бактылуулукту берсин деп дуа кылыңыздар. Жана аялдарыбызга, кыздарыбызга этият бололу, урматтуу бирадарлар. Аларга үйрөтөлү, түшүндүрөлү баштарына жолук салууну. Себеби аларга бул нерсе парз. Куранда бул жөнүндө аят бар. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн аялын өтө катуу кызганган. Бир күнү Абдулла ибн Умму Мактум деген сахаба көз согур азанчынын үйүнө келе жатты. Ал келе жаткан кезде пайгамбарга жолук туурасында аят түшкөн кез эле. Ошондо аялдарына пайгамбарыбыз айтты: "Парданын артына өткүлө, бөлөк тургула" деди. Аял менен эркек бөлөк болсун дейт шариатта. Ошондо аялдардын бирөөсү: Аллахтын элчиси, келе жаткан сахабанын көзү сокур го, неге биз качабыз" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Силердин көзүңөр сокур эмес го" дейт. Ошон үчүн бул нерседен өтө этият болушубуз керек. Аял затын коргообуз керек. Биз бүгүн мактап жаткан Европада аялдар ушунчалык кор болуп кетти. Аял заты Алланын аманат катары эмес, балким товар катары бааланып калды. Европада аял заты көңүл ачуунун же дене рахаттарына батуунун бир элементи катары каралып калды. Ошон үчүн Европада жаш жубайлардын 70%га жакын ажырашып жатат. Эмне себептен? Үй бүлөдө дин жок, бактылуулук жок. Бактылуулукту кайдан табышты билбей, балким өзүмдү өлтүрсөм наркы дүйнөдө тынч жатармын деп бийик кабат үйлөрдөн өзүн таштамай, же поезд, автомашинанын алдына өзүн таштамай, же өзүн өзү асып алгандар көбөйүп жатат. Тең укуктуу болобуз деп эркектер кылган ишти биз эмне кыла албайбыз деп тамеки, арак, наркотик колдонушуп өз келечегине балта чабууда. Ал эми бала төрөө Европада жылдан жылга азаюуда. Бул Европадагы бүгүнкү абал. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр биздин өлкөдө да кулаш жаюуда. Ушундай эркектер бар экен, астагфирулла, өз аялын айлап эс алууга, командировкага бейтааныш эркектер менен жөнөтүп жиберет экен. Эмнеге десең, тең укуктуу да дейт. Бул даюстук эмеспи? Даюстар бешикке кирбейт деп айтылат динде. Дин душмандар айтат экен: эгер мусулмандар жашаган өлкөнү басып алганга келсе, мунун эң эле жөнөкөй жолу бар. Ал эгер ошол мамлекетте жашаган эркектер өз аялдарын коргобой, ачык-чачык көчөдө жүргүзсө, демек ал мамлекет силердики деген экен. Себеби өз аялын коргогондукту билбеген эркек мамлекетин да коргой албайт. Эгер ошол мамлекетте жашаган аялдар баары жолукчан денесин жаап жүрсө, демек ал мамлекет күчтүү болот деген. Анткени аялын ошончолук коргоган эркек мамлекетин да ушундай коройт. Медина шаарына барсаңыз, ал жакта аялдар эркектерден бөлөк отурат, бөлөк жүрөт. Бирөөнүн үйүнө кирген кезде дароо эле кирип кетпейсиң. Токтоп тур, азыр аялдарым бар, башка жака өтсүн алар, анан киресиң дейт. Себеби алар да аялын өтө катуу кызганат. Бизде тескерисинче, аялыбызды кукла кылып жасап, элдин көзүнө көрсөтүп коебуз. Оңунан кара, солунан кара, жамбашын кара, төшүн кара, фигурасын кара, анан дагы сага бербейм, бул меники деп коет. Эгер ошол жүргөн бир үйлөнгөн эркек көрсө, өзүнүн аялы менен жаткан кезде сенин аялыңды көз алдына элестетип жатат да. Бул нерсеге шайтан жол ачып берет. Тилекке каршы биз азыркы күндө ачуу чындыкка күбө болуп келүүдөбүз. Энелик кызмат эң биринчи милдети болгон аял заты кандай күндө экенин баарыбыз көрүп билүүдөбүз. Бүгүнкү биздин аял зат мода деп аталган нерсенин курмандыгы болду. Бүгүнкү биздин аял зат Аллахка ачык согуш жарыялагандардан болду. Нур сүрөсүнүн 59-аятында аял затынын башка бөлөк бөтөндөргө өз денесин башын көрсөтпөй жүрүү парз экендиги ачыктан ачык айтылганына карабай, теңирден тескери иш кылгандар толтура. Кызыгы, исламда кайната кайненин алдында баш кийим жок жүрө берет. Көчөдөн башын жоолук менен жаап жүрүү керек болсо, бизде наоборот, тескерисинче. Көчөдөн жылаңбаш жүрүп, кайнатанын үйүнө кире бериште жоолук кийип алган жеңелерди көп көрүп калдык. Кудайдан эмес, кайнатадан уялгандар,
Бүгүн моданын артынан кууп, ал аяттарды көңүлдөн чыгарып койдук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эгер аял заты көчөгө эркектердин көөнүн өзүнө буруу максатында кийинип, атыр себинип чыкса, анда ал ойноштук кылгандай эле күнөө кылат" деген. Бүгүн биздин аял заты уялуу сезимден жана токтоолуктан бир топ алыстаган. Алар ач карышкырлардын көз карашын жек көрүүнүн ордуна андан ырахат алгандай. Тиги ач карышкыр мындан өзүнө импотенциядан башка эч нерсе зарабатывать этип жаткандан кабары жок. Бүгүнкү күндө биздин аялдар өздөрүнүн табиятына туура келбеген жумуштарды аткарышат. Талаада, базарда, эртеден кеч эркектер салонунда чач кырккыч, таң эрте көчө шыпыруу, айта берсең толтура. Негизи эле бул жумушту биз эркектер кылышыбыз керек эле. Биздин боштугубуздан, биздин лохтугубуздан аял заты корболууда. Аялдын чыныгы милдети өзүнүн күйөөсүнүн жарөкер жары болуу, балдарынан сүйүктүү энеси болуу, үйдүн очогун сактоо, күйөөсүнүн абийирин сактоо, балдарды тарбиялоо эмеспи? Сиздерге таң калыштуу эмеспи? Пакет сатып алсаңыз, сыртына жарым жыланач кыздын сүрөтү, сагыз сатып алсаңыз, анда дагы кыздын сүрөтү, пакет менен сагызга аялдын кандай тиешеси бар? Ушун менен аял затын тиги чайнап аткан сагыздан төмөн көрүп жаткан жоксузбу? Курандагы чоңдугу боюнча 3-ордунда турган сүрөнүн аты Ниса, аялдар. Ислам дининин аялдарга буйрулган жабынуусу эң сонун система десек жаңылышпайбыз. Бул жабынуу эң алгач аялдын рухунда башталуусу зарыл. Себеби руханияты начар болгондор өзүн Аллах Тааланын буйруктарына даярдай албайт. Натыйжада ар түрдүү жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн. Эми бул аялдардын кийими деп жатабыз. Аялдардын кийими кандай болушу керек? Биринчиден, бүт денесин жаап турушу керек. Экинчиден, кийим жука болбошу керек. Тактап айтканда, дененин көсөтө тургандай түрдө болбошу керек. Ошондуктан кийим аялдардын денесин толугу менен жаап, дененин сырттан көрүнүшүнө тоскоол болушу керек. Үчүнчү, кийим өтө эле түстүү болбошу керек. Башкача айтканда, жылтырап, ар кандай түстө болбосу. Себеби аялдардын жабынуусунун максаты өзүн сырттан келе турган ар түрдүү уятсыздыктардан, ыпластыктардан коргоо. Ал эми жалтыраган түстүү кийимдер башкалардын көңүлүн өзүнө буруп, алардын оюна дагы ар түрдүү жаман пикирлерди алып келиши мүмкүн. Төртүнчү, кийим дененин түзүлүшүн билдире тургандай тар болбосу керек. Себеби тар кийим жогоруда айтып өткөнүбүздөй жаман натыйжаларга алып келиши шексиз. Бешинчи, кийимден эркектин шахватын козгой турган жыпар жыттар келбеши керек. Мынакей, ошондуктан